Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинен. Ошону окусаңыз. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, анда ээн эркин сүйлөп, оюн туура жеткирүүнү жана мамлекеттик тилде катасыз жазуу көп эле адамдардын колунан келе бербейт. Жада калса кыргыздардын өздөрүндө, айрыкча чоң кызматта отургандардын айрымдарында да бул кемчиликтер бар. Үмүт Култаеванын автордук жогорку мектебинин окуучуларынын басымдуу бөлүгү Ак үйдө иштегендер жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери. Менде юристтер бар, менде соттор бар. Алар ошо мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүүдө кыйналып жатышат. Менде илимдин кандидаттары бар. Анан башка адистикти бүткөн. Айталы искусство институтун бүткөн, же болбосо театрды бүткөн. Алар ошо кыргыз тилде сабаттуу жазуунун ачкычтарын алышат. Ошол сабаттуу жазуу үчүн жана таасирдүү сүйлөө үчүн 3 айлык программа керек. Анан менин методикамдын негизги артыкчылыгы бул тилди адабият менен бирге жана этномаданий аспектте бирге карап беребиз. Шакка. Демек бул дагы формула. Экинчи формулабыз демек Үмүт Култаеванын айтымында бул долбоорду ачуу идеясы окуучуларына таандык. Учурдагы абалды анализдеп көрүп, профессор тил маселесин башка жол менен чечүү мүмкүн эмес деген түшүнгөн. Айрым учурда кыргыз тилинде түш жооругандарда сөздү айтууда же жазууда одоно ката кетиришет. Ал эми так эрежени билүү башка улут өкүлдөрүнө бир топ эле кыйын. Андыктан Үмүт Култаева негиздеген борбордун адистери кыргыз тилин 3 айдын ичинде үйрөтүшөт. Биздин тил билги деп аталган автордук жогорку мектеп негизинен 4 түрдөгү сабактарды алып барат. Биринчи жекече сабак. Аны жазылып туруп өзүнчө расписание менен окуса болот. Андан башка мекемелер топ менен, атайын топ менен окуса болот. Группа менен жазылып, атайын телефондор бар. Негизинен жумасына 3 жолу, экинчи 4-түнчү күнү түшкө чейин, анан 6-чы күнү кечке. Ошондо бир жумада 3 жолу. Бул борбордо топто билим алыш үчүн киши башына айына 3600 сомдон алынат. Эгерде өз алдынча окутулса 5000 сом. Окуу 3 айга созулат. Профессордун борборуна атка минерлерден тышкары кыргыз тилин үйрөнгүсү келген башка жарандарда кайрылышат. Наргиза Узакбаева Кытай тилинде басылган китептерди кыргызча которгон басмакананын директору. Анын ишканасында эң мыкты деген котормочулар эмгектенет. Бирок Үмүт Култаеванын тажрыйбасы баа жеткис болду дейт басмакана жетекчиси. Биздин компаниябыз өтө эле жаш деп айтсак болот. Эми биз түпкү нускасына кыргыз тилине которобуз да. Кызматташуу түрүндө чакырып биздин ошо редакторлорду, котормочуларга бул курстарды өткөн. Анан биздин ошо кызматкерлерибиз айтышат, ошо методикасы, ошо кайсыл үйрөтүү жолдору өтө эле оңой кабыл алынат экен. Окутуу борборунда алган билимин эми котормочулар иш жүзүндө колдоно алышат. Мектепти ачкан себеби коомдо сабаттуулук деген сабатсыздык маселеси аябай котуштурат. Мына ошол маселени жоюу үчүн алгачкы кадамдардын бири болуп, ошол кыргыз тили Үмүт Култаеванын тил билги жогорку автордук мектебинин ачылышы болуп саналат деп ойлоймун. Өзүм дагы бүгүн сертификат алган турам. Үмүт эжекенин 10 сабагына катышып, кыргыз тили боюнча, кыргыз тилинде сабаттуу жазуу, туура сүйлөө боюнча сабактарын уктум. Буюрса бул иш келечектүү иш. Бүгүн тил билги мектебинин билим алгандыгы туурасында тастыктамага дагы 15 адам ээ болду. Ал эми ушуга чейин окуу жайды жалпысынан 30 адам бүтүрдү. Муну менен эле чектелип калбастан, Үмүт Култаева YouTube'да автордук каналын ачууну пландап жатат. Анда бардык каалоочулар акысыз билим ала алышат. Азыркы тапта аталган каналга контент даярдалууда. Кайыр Жайлообекова, Игорь Потанин, Самат Дөлөтахунов, НТС.